Assalamu alaikum tuğanlar. Bardığı takside işlep жүрген жамаат бардыңарга assalamu alaikum. Sizler men Şaha, men Moskvada Yandex takside işleyim. Пока что Comfort Plus'ta işleyip жигиттер бүгүн. Таныгандар таный, танымаган жаңы көрүп аткандарга assalamu alaikum. Яш туғандар, билесиңер bunun алдыңкы видеода мен айткам, что у меня Comfort Plus жабылып калды деп. Анан машинаны 2 күн экономда иштеп жүрдүм. Чели Аризу айдайм. 2024 машина арендованный. Бул машинаны кайтып тапшырып койсом азыр балдар айтып берди. Comfort Plus'um жабылганда мага балдар айткан. 1-2 күн күттүр Шаха, Comfort Plus'ун ачып беребиз деп. Ошого машинаны обратно тапшырып алдым. Если тапшырсам кийин аризо табыш кыйын болуп калат. Аризо билбейм, азыр вообще аренда проблема болуп атат. Ошого машинаны тапшырбай 1-2 күн экономда иштедим жигиттер, туура түшүрөсүңөр, потому что машина арендадан отбит кылып турдум. 2 күндө күттүм, Comfort Plus ачылды. No деген жери бар жигиттер, карагыла. No деген жери бар. Comfort ачылды, но бир минусу бар. Карагыла, азыр пока что рейтинг 4.85, мына менмин. Карагыла, мына мен. Мына тариф. Туртасына Comfort Plus и Comfort. Аз ток Comfort Plus'ты жабып койгом. No деген жери бар. Comfort Plus'ты балдар ачып берет экен. Если Comfort Plus жарым жылга куттанып калса сизге, ошо балдар ачып берет, но только бир паркты иштете алат экенсиз. Башка паркка баягы биз паркты алмаштырып, домойлор жагып, башка парктарга уланып иштейбиз го, андай кыла албайт экенбиз. Если Comfort Plus куттанып биз блоктан ачырсак, только бир паркты иштейт экенбиз жигиттер. Ошо минусу бар экен. Ошо минусу бар экен. Азыр мен только бир паркты иштейм. Башка паркка өтө албайм. Башка паркка өтүп домой жагып иштей албайм. Только ушул паркты иштейм жигиттер. Айырмасы жок, бул паркты ham иштей беребиз. Жоктон көрүү бар дейт го, ошондой. Буну алынкы видеодо көбү жазыптыр. Шаха, сен ондуң экономда, сен өзү экономда иштешиң керек. Comfort Plus эпте албадың, бизнесте бук барбы дегендер ошончо көп болуптур. Комментарияда көрө албастыкпы, билбейм. Мени көрө албай ошентип жазабы или жаман көрүп жазабы, билбейм. Силерге мен не жамандык кылдым түшүнбөйм. Короче, наоборот, ошондой случайда мен ойлонуп калдым да, кантип ачам эми, Comfort Plus өчүп калды, экономго өтөмбү деп ойлонуп, кечеси ойлонуп калдым да, кечеси мен кантип ачсам болот буну деп. Жакшы балдар чыгып калып ачыштырып алдым. Антип жазбагыла, сага бизнеске бок баары, сен Comfort Plus деп табалың дегендерге жигиттер. Андан кийин жакшы комментарий жазып койгула, туугандар, Шаха молодец, красавчик, делай, до конца добей деп жакшы жазып койсоңуздар, биз жакшы контент кылып силерге тартып көрсөтөбүз жигиттер. Мынантип бизди боктоп жазсаңыздар кимге жагат? Ошон үчүн жакшы комментарий жазып койгула. Силерден лайк, комментарий, подписка, бизден жакшы контент силерге. Кимдир какасын карматам, кимдир мени көрүп кака кармайт, кимдир мени көрүп өргөнөт, кимдирдин настроениясы көтөрүлөт жигиттер. Ошондой кимгедир пайдабыз тийип атат. Азыр Comfort Plus'та 2 күн, 3 күндөн бери иштебей жүрөм. Просто экономдан арендадан отбит жүрөм. Бүгүн мына биринчи күн Comfort Plus'та заново что-то азыр Comfort Plus жок. Ойлонуп калдым да, эмне кылам эми деп, экономго өтөмбү деп. Экономго өтсөм деле иштей берет элем, мага айырмасы жок. Экономдо ham ошол акчаны табам. Но все равно, короче, аштырдым да, көп сүйлөбөйүн жигиттер, азыр жумушту баштайбыз. Бардыңарга assalamu alaikum, дагы бир жолу. Видеоду до конца көргүлө, лайктан басып, комментарий жазып, каналга катталып, силерден бир жардам мага ошол каналымын катталып, мына почти 5000 болуп калай деп жигиттер, 5000 кылып, колдоп, көрө албастык болбогулу, наоборот, поддержкадан бергиле жигиттер. Жардам болсо биз кылабыз. Если Шаханын Москва группасы бар, WhatsApp'та ким группа издеп аткан, не только Москва, Россияда зерикип, группа издеп, жаңылыктарды билбей, кимдер менен сүйлөшүш. Эми таксиде зерикесиң го, бир өзүң зарылып жүрө берип, WhatsApp кирип, группалан такси группада салам алейкум кылып, жаңылыктардан не жаптар, не документтер, ошолор полный. Мен группамда 500 адам бар. Ушул видеода коммент арасында ссылканы коюп коем жигиттер. Ссылкага бир бассаңыздар, группа автоматик кирип кетесиңер. Кирип, ошол жерде сразу темадан жазып, ошол жерде общение кылып жүрө беребиз жигиттер.
именно Шаха Москва менин группам жигиттер кирип ошол жерде катталып койгула. Группа силерге ачылган. Лично мага пайдасы жок, мага керек эмес вообще. Просто силер ошол жерде эл менен чогуу жүрүп, мындай сүйлөшүп, жаңылыктарды билип, кандай документтер, не нерселер, ошон үчүн ачып койгом да жигиттер. 5 мүнөт сүйлөп коюптун уже. Мына жигиттер ушул машинада иштейм. Машина азыр мойка кылдым. Заправка кылдым, 520 километрге жетет. Таксометр даяр, таксометр только мына комфорт плюс жигиттер. Линейт чыгабыз. Москвада бүгүн суббота жигиттер, суббота саат 2-ден 12 мүнөт өттү. Ушундай. Комфорт плюсте биринчи заказ күтөбүз. Мына жигиттер ишенбегендерге комфорт плюс 146 менен Дмитровский шосседен берип атат. Көрүп атасыңар. Көрдүңөр туугандар. Биринчи заказ комфорт плюс аштырдык, кудай кылса эми. Болбосом эмне кылабыз, кеттикпи? Биринчи заказга бүгүн кудай кылса суббота, жумуш жакшы болот. Канча иштейбиз, эмне болот, канча сом болот, аян Кудайым өзү көрсөтөт. Биз главное ишти кылайлы, все, ошол жетет бизге. Туурабы? 987 сом. Нормально, пойдет. Да, комфорт плюс ценасы баары комфорт плюс да жигиттер. Жакшы да баары. 20 мүнөт таштап койдум. Что-то заказ бербеди го. Коэффициент жинди жанып атат мына жерде, карагыла. Жинди жанып атат. Байрам болуп кетти. Анан хоть 20 жыл жашайсыңбы, хоть 100 жыл жашайсыңбы Россияда, но все равно Кыргызстанга жетпейт экен, туугандар. Мен ошону билдим да. Ошону түшүндүм, баары жеттим ошол нерсеге. Неге? Потому что Кыргызстанда адамгерчилик бар, адам бири-бирин түшүнөт, тоолор, иштебесең деле күн өтө берет. Кыргызстанда кандайдыр башкача баары. А мына жерде бир күн иштебегин жетимдер 1 сом бербейт, нан берип койбойт бул жерде. Ошого биз келгениме 4 ай болду, 4 ай 5 ай болуп калды окшойт. 4 ай болуп калды да. Кайта сагынып кеттим. Кайта кетким келип атат. Билбейм. Бая адам эми мен 30га кирип калдым да жигиттер. Өзүм баягы чоң кишимин деп айтам. 30га кирдим, сексекин. Ошо 20 жашарымда, наоборот, мага Россия сонун эле да, ушул жерде хайп. Россия чоң шаар, дискотека, клуб, кальян, туда-сюда, кыздар дегенде, эми ошо 20 жашта ошондой болот экен да. Уже 30га кирип атам, 30га кирдим. Уже секин жаш өтөт го, 30, 31, 32 ошентип. Уже секин жаш өткөн сайын Кыргызстанга кеткиң келе берет экен да. Өзүң төрөлгөн жериңе, өзүң төрөлгөн жериңе, өзүңдүн журтуңа кеткиң келе берет экен да. Мындай сагыныч болот экен. Хоть 100 жыл Россияда жашасаң деле, жаш өткөн сайын секин сагынычты баштайт экенсиң. Кетем, болду уже. Бир акыркы жыл, кийинки жылы кетем. Ошентип жаш өтүп кете берет экен. Ошого сагынып кеттим, дагы кетким келип атат. Но пока что кетпейбиз да. Ушул жерде пландар бар. Пландарды кылып, кичине акча иштеп, бүтүрүп анан кетебиз го. Но просто мен айтканым баары өзүбүз жерге жетпейт экен. 1000 жыл болбойт экен бул жер. Ошого кете албай жүргөндөр, мага окшоп Россияда көнүкүп калып, Москвада, Россияда кете албай жүргөндөр көп болсо керек, мага окшогондор.
мен деле кетем деп кете албайт. Бир музыкадан угуп кайлык. Москва Нуржигиттин ыры бар го. Кыргыздардын ырыгы бар го. Музыкасы. Мага эң жаккан ыр ошо Нуржигиттин ыры. Москва, мына Москва, ошол ырды уксам, кандайдыр мен кайф кылам да, наслаждаться кылам. Ошон бир угуп кетелик. Кийинки заказды алабыз болот. Ассаламу алейкум, арба Москва. Баягы таныштама Дедова. Кайрылып келдим мен сага. Көп эле жүрдүм окшойт айылда. Сагынып кетким келе берет. Чакырып тузуң тарта берет. Жигиттер, гостиница Украина. Заказ алып келдик. 40 минут 1265 сом. Что-то арзан болуп калды да. 1265. Ну ладно, все богатые здесь, короче. Бул жерде полный богатыйлар жашайт. 23 минут. 23 минут 980 сом. Короче, 1000 сом. Жигиттер азыр башкача суучу болду да азыр. Мен клиент менен кетип атам да. Именно мына Comfort Plus'та иштеп жүргөндөр бар го. Бир бала аризо, аризолор көчөдө көрүп калсаң мындай карайсың го, өзүм деле аризо минип атам да. Бир аризо карап кетип атсам, бир бала, кыз балабы, өзбек балабы, точно билбейм. Короче, Средний Азиядан да. Бир эконом машина кетип атат, Kia Rio. Баякын аркасынан туруп алып, сигналды берип атат да, баягы аризодой бала. Такап айдайт, аркасынан такап айдап атат, сигналды берип атат. Пропусти деп. Жолду пропускать этсин деп. Баягы Kia Rio экономдогу пропускать этпей атат. Анан баягы Kia Rio'до билбейм, токтоп секен аварияны жаап туруп токтоду. Токтоп деле аризода келе токтоду. Kia Rio'дан 2 метрлик адам түштү го. Полный бородатый, шкаф 2 метр бою. Бир тепсе кеттиң да. О, яка учуп кетесиң. Учуп кетесиң. Бая аризода бала унчукпай калды го, блин. Унчукпай. Братан. Да, тут деп пахта коюшту, баштады го. Чечен бала окшойт, билбейм. Тек чё ты сигналишь деди го, түшүндүрүп. Иди сюда дегенде өлдү да, короче. Ошон үчүн айтам, Comfort Plus'та, не только Comfort Plus, таксиде иштегенден кийин таксисти түшүнүш керек да. Анча-мынча жерде пропускать этип, жол берип коюп, билесиңер, такси жардам бербесе, такси пропускать этпесе ким берет? Ошого баягындай нерв кылып, сигнал басып, анда кандай адам кетип атат, ким кетип атат билбейсиң да. Ошон үчүн бардык адамга бирдей болуш керек. Короче, антып сигнал басып, өзүңөр проблема создавать этип алат да, ошондой да. Секин пропускать этпей табы, секин мындай обгонять өтүп кетебер. Не аласың настроениени бузуп, баягы урушуп, случайлар болуп калат. Короче, ошондой случай болду да. Клиент менен кетип аттым эле. Карасам экөө токтоп сүйлөшүп атат. Жигиттер, мына жерде карасаңар, чаңып кетип туруп Lada Granta турат. Lada Granta'да кандай машиналар бар, кошуну билбейм. Жанып кетиптир, полный. Жалко, а? Карагыла.
içinde dagы машиналар бар окшойт. Машина көп окшойт içinde. Блин, не болгон эми, а? О, дагы машина турат içinde мына. Тиякта, о. Полный жанып кетиптир, э. Кудай өзү сактасын. Машина көп экен içinde жигиттер. Полный жанып кетиптир. Эми ким төлөйт эми, а? Хозяин төлөйт дейм. Биз болсо заказ беришти эткем азыр. Хажаткана издеп отам. Мындерден табайынчы. Один соғудан чыгарбай атат го. 12 минут. Дагы бир заказ берди эле, от менен болуп кетпедиби? 535 сом. Один соғуда ушундай короткий. От менен болбоптур заказ. 4 адам чыкты да, өзү дагы 4 адам жигиттер. Полный мал. 4 адам чыкты го. Сиденьяларды жылдырып. Полный. Бар жокту өлтүрдү го. 4 адам ушундай. Мага жакпайт да. Азыр кийинки заказ алгам 1.25 мен. Коэффициент жанып атат один соғуда. Азыр мына 500 сомго алып келдим. Бу 5 коэффициент болчу, желтый. Берген заказ уруп атам жигиттер. Желтый, синий, красный коэффициент. Бергенин уруп атам. İşte kılış gerek. İşte gerek. 1,5 kilometre 5 minut deydi. 5 minutda жетip barabız. Kettik. Ayaşta alıp geldim. 14 minut dagы ушул короткий заказдар тойдурат окшойт 550 сом. Мындан карагыла ит таппас жерге келип калдым, э. Коэффициент деле жок мен турган жерде. Один соғудан чыгарбай атат. Ушинтип берген заказды урсаң ушундай болот да жигиттер. Берген заказ урсаң болбогон жерлерге жөнөтө берет да. Азыр мынерден по делам урам центр жака. Кеттим, бул жерде жүрбөйм. Зеректирбирди го, мынантип. Жүз сом, 200 сом кылып адамды зеректирип, экономду иштегендей болосуң. Кетип калайынчы мынерден. По деламды койдум. Москванын чекесине 70 километрге койдум. Тойгузат окшойт. Мынерде короткий заказдар берер жигиттер. Төрөнү алып келдим жигиттер. 1,5 саат дейт, карагыла. 1,5 саатка 2600 сом. Вообще арзан болуп кетти. 1,5 саат 2600 сом. Мына Домодедово жакка келип калдым эле. Домодедово жакка жигиттер. Домодедового айдасамбы, не деди? Домодедово айдайынбы? Эмне доход көрсөтпөй атат, түшүнбөй атам. Короче, общий доход канча иштеп мына силерге көрсөтүп коеюн. Саат 2:30да баштагам жумушту мына. 2:30да баштап 12 заказ кылыпмын. 7:30 иштеп. Саат 8 болду мына. 2:30да баштагамда жумушту. 2:30да баштагам. Саат 8 болуптур. 7:30 иштеп. 12'ye чейин хотя бы ушуну 10 миң кылып койсок сонун болот эле да. Обедте чыгып, 2:30да чыгып 12'ye чейин 10 миң нормально. Азыр мына 1,5 саат 2600 сом. Кичине арзан болуп калды. Ну ладно, пойдет, нормально. Ну арзаныраак да. А так. Ошо Домодедово жакта экенмин жигиттер. Проводник берсе Домодедово айдайын, а? Домодедоводан өз Домодедово мен жактырбайм. Вообще жактырбайм Домодедовонучи. Короче, барбайм Домодедовге. Домодедовго барбайм жигиттер. Домодедовго барбайм. Короче, мындай кылабыз. Домой жагабыз жигиттер. Жерденчи? Шеремет жакка. 56 километр, 1 саат жол мына.
Şeremet emес, Внуково жак экен ана. Внуково жак. Домой жактым жигитте. Кетип калалы да. Шереметке, Домодедовке барбайм. Азыр барсам ошол жерде калып кетем. Точно Домодедовдо калып кетем да. Жарым саат. 1,5. Жигиттер. Жакшы. Иш болот. Кайсыл жерде жүрөбүз? Кассет. Nerede жанып атат экен, а? Биз турган жерде слабо, центрде 850 жанат экен. Бонус 850. Минималка. Кеттик да шишти кылабыз. 40 минут 1360 сом. Не, заказдар суббота вообще арзан болуп атат го. Заказдар суббота арзан болуп атат, түшүнбөй атам дегенде болуп атат. Saat 11'den 40 minut öttü. Zaprakaus 200 kaldı. Общий доход kança işletini görsün. Birlikte bir koşat koyun ha. Ana. 14 zakaz 14 zakaz 10 bin. Daha bir ayaşta alıp geldim. Tolku ayaşları taşıp otam o. 26 minut. 1000 son deydi. 1075 son. Ошондо иштеп жүрөбүз. Саат 1,5 болду. 1,5ден кийин 2 заказ. 2 заказ кылдым жигиттер. 2 заказ кылгам. Так. Не болуп атат? Нагатинскаяда экен. Нагатинская. Жетимде машинадан түшкүсү келбейт. Жетимдер машинадан түшкүсү келбейт го. Өлүп калыптыр ичиби. 20 минут. Вообще өлүп калыптыр ичи. 1300 сом. 20 минутта 1300 нормально. Вообще сону. Өтө сону. Ичип алып бери катын. Ичип алып өчүп калыптыр жетимдер. Ушинтип чебі ай. Буларга пиво, арак болсо болду да. Иче берет. Бардык эмес го, жакшылары эми бар. Дагы бир заказ, жарым саат. 1750. Нормально, саат 4,5 болду. 1750 нормальный. Жарым саатта ушундай заказдар болсо. Центрде коэффициент жанат го, нормально жанганда комфорту дагы жагыш керек экен жигиттер. Комфорт плюс менен түрсөң түрө берет экенсиң, потому что комфорт плюстан кымбат болуп кетип калат экен. Коэффициент нормально жанганда. Мына такси керек экен. Жигиттер 23 минут Шереметово. Эртемен 6 болду саат деле. Уже Шеремет башталды. 23 минутта 1,5 миң почти. Нормально пойдет. Biz не кылабыз эми? Шереметке кирбейбиз. Шереметтен кетип калабыз жигиттер. Потому что Шереметте эртемен иштеги жок. Айдап качабыз бул жерден. Бул эле мына Шереметте шлагбауны бирөө сындырып кетиптир, карагыла. Бирөө сындырып кетиптир. Амой акчасы жок. Сындырганда акчасы жок, сындырып качкан. Билесиңер го, кеч калып калсаңар, даже 1 минутта кеч калып калсаң, Шереметоводо канча? 2 миң, 3 миң ошондой да. Коэффициенттер не болуп атат? Чото уйку келтат жигиттер. Ленинград жака айдайбыз. Уйку келтат. Ошо барып уктаймбы деп турам азыр ойлонуп.
Saat деле 6 болуп тур. Кече 2:30 чыккам, ошо боюнча жүрөм. Мында эшикте жаңыр жаап атат. Биз жумуш түгүдөбүз, саат деле 6 болуп кетирбиз. Кече 2:30 чыккам, ошо боюнча саат 6га чейин жүрөм жигиттер. Общий доходумду көргөзбөй эле айтып кое берейин. Общий доход 17.000 болуптур. 17.000 3.000 аренда, 2.000 заправка, 1.000 сом жеп ичем, 500 сом штраф деп кое берелик. 500 сом штраф. Калганы ошо канча калса да өзүңөр хесаптап көрөсүңөр. Ушундай доход болду биринчи күн Комфорт Плюста, 2-3 күндөн бери иштебей. Аллага шүкүр нормальный болот. Конечно, көп иштеп койдум, что времясы боюнча 12 сааттан көп иштедим да. Ошондо эшикте жаңыр жаап атат. Биз үйгө кирип эс алабыз, уктайбыз жигиттер. Баардыгыңарга ассаламу алейкум.